Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу соңку бир айдан бери кызуу талкууланып келатканына карабай, толук иштелип бүттү деп айтууга болбойт. Буга чейинки айтылып жаткан сунуштар коомдук талкууга коюлуу алдында турат. Демилгечилердин айтымында Конституцияны өзгөртүүгө эл арасында айтылып келаткан бийликтин вертикалы жок деген сын пикирлер себеп болгон. Алсак өкмөт башчы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн дайындоо укугуна ээ болгону менен аким же губернаторлор кандайдыр бир алешемдик кетирсе, аларды кызматтан ала албайт. Мындан улам демилгечилер премьер-министрге көбүрөөк ыйгарым укук берүү зарыл деп эсептешет. В Конституции так получилось, что Конституцияда премьер-министр эч кандай укукка ээ болбой калган. Мисалы, акимди дайындоо же кызматтан алуу жергиликтүү коомчулуктун макулдугу менен ишке ашырылат. Ошондой эле министрлерде кызматтан алууга укугу жоктугу анын колун байлоодо. Бул азыркы Конституциядагы мүчүлүштүк. Албетте 2020-жылга чейин Конституцияны өзгөртпөй күтө турсак деле болот. Бирок Евразия экономикалык бирлигине кирип жаткан чакта премьер-министр депутаттардын добушун күтпөй демилгени колго алууга тийиш. Ошондой эле премьер-министр кызматтан кеткен учурда анын депутаттык мандаты сакталууга тийиш деген норма сунушталууда. Ал эми жогорку соттун төрагасын шайлоодо талапкер президент тарабынан сунушталып, парламенттин макулдугу менен дайындалууга тийиш дешет демилгечилер. Муну менен соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылууга болот деген ишеним бар. Бирок депутаттар тарабынан шайланган соң жогорку кеңешке көз каранды болбойт дегенге кепилдик жок деген пикирди айрым эл өкүлдөрү өздөрү айтып чыгышты. Себеби мындай ыкма буга чейин эле колдонулуп, анын кесепети оор болгонун Аскар Акаевдин бийлигинин ушунда Конституциялык соттун судьясы жана жогорку соттун төрагасы болгон Курманбек Осмонов да танбайт. Албетте процессуалдык жактан тигил ишти мындай чечкинин, бул ишти мындай чечкинин деп буйрук берүүсүн мен буйрук берүүсүнө эч кимге жол берчү эмесмин. Бирок баягы организационный уюштуруу маселелери башка, эгерде мына мен баягы ыңгайсыз саясий фигура болуп калсам, мени алып коюш, кызматтан алып коюш рычаг дагы эле президент менен жогорку кеңештин колунда болчу. Ал эми фракциядан чыгып кеткен депутаттарды мандатынан ажыратуу чечими фракция лидери жана партия жетекчилигинин сунушу менен ишке ашууга тийиш дейт Феликс Кулов. Бирок баш мыйзамды өзгөртүү далалатынын артында премьер-министр менен фракция лидерлеринин позициясын бекемдөө максаты турат деген пикирлер айтылууда. Буга жөн эле улап, мына сот реформасындагы биз жүргүзүп атабыз, тигиби деген шылтоолорду кошуп атат да. Ал эми ал өзгөрүүлөр бир мындайча айтканда болор болбосо эле нерсе. Андай система мурда болгон. Мына ошондо эми бир эле баягы лидер фракциялар менен премьер-министрди алып чыксак эми уят. Ошон үчүн сотторду да кошуп коелу деп атат. Буга чейин баш мыйзамды айрым саясатчылар өз ыңгайына жараша жазып алгандан улам өлкөдө башаламандык орун алды деген пикирлер бар. Мындан улам Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев Конституциядагы айрым беренелерди өзгөртүп коюу менен эле маселе чечилбей турганын айтат. Мындан улам Конституцияны түп тамырынан бери өзгөртүү зарылдыгы айтылууда. Ага ылайык өлкө же нукура президенттик, же толугу менен парламенттик башкаруу формасын тандап алууга тийиш дейт ал. Бир адамдын бийлигин же бир нече топтун саясий топтун бийлигин сактап калуу, узартуу үчүн эмес. Биз бүгүнкү күндө ошол Конституцияны элге керектүү болгондугу үчүн, элдин турмушун, жөнөкөй адамдардын турмушун жакшыртууга болгон кайсыл бир деңгээлдеги тийгизген таасирин чоңойтушубуз керек. Аны үчүн жаңы Конституцияны кабыл алышыбыз керек. Ал эми жаңы Конституцияны кабыл алууну дагы чиновниктер же саясатчылар чечпеш керек. Биз ушу саясатчылар чечип жүрүшүбүз керек элди. Муну биз элге беришибиз керек. Азыркы аралашма парламенттик президенттик башкаруу формасы бизге туура келбей турганын убакыт көрсөттү дейт Камчыбек Ташиев. Мындай жол менен эч ким эч нерсеге жооп бербеген көрүнүш орун алууда. Андыктан аткаминерлердин жоопкерчилигин арттыруу максатында бийлик толугу менен же президентте, же парламентте болууга тийиш деген пикир айтылган. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.